Өлкөдөгү тамактануучу жайларда кафелерде тейлөө акысына нааразычылык көч. Айрым кафелерде киши башына пайыз менен каражат төлөнүп, жеген тамагындагы тейлөө акысы кымбат болгон учурлар көп. Дал ушул маселе акыркы кезде коомчулукта талкууга жем таштады. Каракол шаарынын тургуну Салават Имашев видео кайрылуу жасап, дал ушул маселени көтөрүп чыккандардын бири. Кафелердеги 15% тейлөө боюнча өткөндө бир кардар ушундай талап кылып атыптыр. 15%дын баарын официанттар өзүңөр аласыңарбы деп ушундай сүйлөп атканынан мен карап калсам кыжалат болуп уялып кеттим. Мен просто баягы такташ үчүн сурап атам деп. Анан көп киши ушундай нерсеге майдаланбайын деп токтолбойт. Бирок бул 15% мисалы үчүн 1000 сомдон 2000 сомдон биз 300 сом кызматка төлөдүк. Тамак алып келип бергендиги үчүн. Мисалы үчүн 15% демиш болуп, ошол акча табуу ыкмасын дагы бир ошол жерге катып койбой, лучше ошол тамакты кымбаттатып койсо, бул сервиске кириш керек да. Биз ошол жака барып тамак ичкендигибиз үчүн шарт түзүлүп аткандагысы да кафелерден. Бүгүнкү күндө Каракол шаары боюнча тейлөө акысын албаган бирин-экин гана тамактануучу жай бар. Дал ушул акысыз тейлеген кафе жетекчилиги официанттардын эмгек акысын ишкерлер төлөшү керек. Жеген тамактын кызмат көрсөтүүсүнө акы алуу ислам дининде дагы туура эмес экендигин айтышат. Бир жылдан бери ошол нерсени көрүп, өзүбүз бир ойлонуп келатканбыз. Анан устаздар менен кеңешип, ошо дин жагынан ошо устаздар менен кеңешип, динибизде кандай болуп калат деп ошол нерсени анан өзүбүз ошо чечим кабыл алып, 27 сентябрдан баштап анан ошо толугу менен ошо кошумча үстөк акча алууну толук алып салганбыз. Тамактарыбызды деле эч кандай кымбаттаткан жокпуз. Бираздан баягы ошо бизди тейлеп берип аткан официанттарыбыздын акчасына бираздан коштук. Кафелерде тейлөө акысыз жүргүзүлсө деген пикирди шаардыктар бир ооздон белгилешет. Биз ошо 15%-тын баары официантка деп ойлоп турбуз. Биз официанттардан сурап атабыз да. Аларга байкуштарга 5%-ын берет экен да, калган 10%-ын алып калат. Мисалы 3000 сомдук тамак ичсеңиз 450 сом услуга алат, 15%. Ошонун 5%-и 150 сом. 150 сомун официантка да ошол жерден 300 сом деп алып калып атпайбы. Бир эмеден, кишиден, бир клиенттен. Болгон тамакты алып келип берет, кара болду. Мен өзүм кафеде иштеген. Бирок эме анын баарын эле албайт. Ал хозяиндер алат, ошол кафеде калат, анан иштеп аткан кыздарга калат. Эми алар да түшүнсө болот да. Антпесе оор эле алардын жумушу. Обслуживанияга акча албайды. Эң туура идея. Эмне үчүн эл төлөш керек? Эл тамагына да төлөө, анан плюс аны эмне кыласыңар? Биз көп эле жолу сурап бергенбиз да, ошол акчаны эмне кыласыңар десек официанттар. Эмне үчүн официанттарга өзү төлөбөй элден алып төлөш керек? Төлөсүн да өзүлөрү, жугушту өзүлөрү алып атат, алардын зарплатын өзүлөрү төлөп бериш керек. Каракол шаарындагы көпчүлүк кафелер 10-15% тейлөөгө каражат талап кылат. Ал эми тейлөө акысына кармалган акчанын кайда жумшаларын эч ким айткысы келбейт. Кандай болгон күндө дагы даамдуу тамак, жагымдуу тейлөө жана ошого жараша акы төлөө көпчүлүк тарабынан колдоо табары талашсыз. Ал эми Каракол шаары боюнча акысыз тейлөө башка тамактануучу жайларда дагы ишке ашат деген үмүт чоң. Айзат Анарбекова, Алтынбек Исаев, Айбек Турдакунов, СК жаңылыктары.